кантип ийгиликтүү болуу, кантип бизнес ачуу, туурабы, кантип коомго салым кошот, ушулардын баардыгы жашоого машыгат. Мен өзүм ушул нерсеге өтө кызыгам, анткени мен да жашадым, аябай көп окудум, эме кылдым, бир ийгиликке жетпедим. Ошол убакта өзүмдүн оюмча, мисалчы, мындай айтканда Германияда окудум, Америкада окудум. Анан карасам чөнтөгүмдө акча жок. А 9-класс таштап койгон бала, буякта фабрикасы бар, заводу бар, миллионер болду. Эми несправедливый болбойт абы, окугула оку деди, ушунча окудум, 7 тил билим, акча жок. Тиги бала окубады, сразу акча бар. Анда эмнеге окудум анда? Тура акча үчүн окуп атпайбы дегендечи. Ошого көрсө, мындай нерсе бар экен, бул биздин билген окуу деген мына мектеп, университет, хоть Америкада окусун, хоть Германия окусун, бул жөнүнө кесипти үйрөткөн, кесип менен ишке кирип, акча тапкан айлыктын илими ушул университет, мектеп. Айлыктын илими. Бул жашоонун илими эмес. Эми жашоонун илимине мен өзгөчө жаңы бир илим деп чыгардык. Бул автордук илим. Биз азыр мен, анан командабыз бар. Автордук илимди Кыргызстанга жайылткан экен. Эмне деген автордук илим дегенде, эки дүйнө жашоого машыгуу борборубуз бар эле. Аны ошону эми университетке айландырып атам.